Арбактар жана жиндер чын эле барбы? Же булардын баары адамдардын элеси ганабы? Бул суроонун жообун биз так айта албайбыз. Бирок дүйнө жүзүндө миңдеген видеолор бар. Аларда көзгө көрүнбөгөн нерселер камерага түшүп калган. Бүгүн биз дал ошол коркунучтуу учурлар жөнүндө сөз кылабыз. 2017-жылдын 26 октябры Ирландиядагы Корк шаарындагы Deer Park КБС орто мектебинде таңкы саат 5:30 чамасында коопсуздук камерасына түшкөн бул кадрлар дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган. Бул кадрлардын артында чыныгы арбак турабы же жөн гана жакшы коюлган трюкпу? Камера тынч коридорду көрсөтүп турганда күтүлбөгөн жерден чоң эшиктер катуу силкинип ачылып жабыла баштайт. Ал учурда мектепте эч ким жок болчу. Күзөтчүлөр видеону көргөндө таң калышкан. Эч ким көрүнбөйт, бирок эшиктер өзүнөн өзү кыймылдап жатат. Бир нече секундтан кийин темир шкафтар катуу дүңкүлдөп, ичинен кагаздар ыргып чыгат. Көрүнүш таптакыр, логикага сыйбайт. Мектептин ичинде эч ким жүрбөсө, бул кантип мүмкүн болду? Айрымдар бул күчтүү шамал болушу мүмкүн дешти. Бирок жабык имараттын ичинде мындай шамал болушу күмөн. Акырында коридордун аягында илинип турган такта дубалдан ыргып түшөт. Бул учурда камера ар бир кыймылды жазып турат, бирок бир да адам көрүнбөйт. Ушул кадрлар интернетке тарагандан кийин көпчүлүк бул мектепти дүйнөдөгү эң арбак каттаган мектеп деп атап чыгышкан. Бирок эксперттер бул окуяны талдап көрүшкөн. Айрымдары эшиктерге жана шкафтарга зымдар байланышы мүмкүн дешет. Ал эми мектеп жетекчилиги болсо бул видеону монтаждаганын эч качан моюнга алышкан эмес. Дагы бир кызык нерсе, бул видео чыккан күндөн тартып мектеп Haunted School деп белгилүү болуп калды. Deer Park КБС мектебиндеги арбак окуясы бүгүнкү күнгө чейин талаштуу бойдон калууда. Айрымдар бул чыныгы паранормалдык көрүнүш деп ишенсе, башкалары жөн гана кызыкчылык үчүн жасалган трюк дешет. Чындык кайсы? Бул суроонун жообун сен өзүң чечесиң. Ал эми сен бул видеого ишенесиңби? Комментарийге жазып